Таваф кылып атканда дейт. Умрага барушуларга жакшы суроо экен. Эгерде бирөө умрага же ажыга барып калса, баягы таваф кылып бүткөндөн кийин аркасынан 2 рекет намаз бар. Аны важип болот. Кандай таваф болбосун, андан кийинки окулган турган 2 рекет бул важип болот. Сүннөт тавафпы, фарз тавафпы, важип тавафпы бардыгы аркасынан окула турган 2 рекет намаз важип болот. Ошол важип намазды жанагы макрух убакытка келип калса эмне болот дейт. Окулунбайт дагы, убакыт өтүрө шамдан кийин ошону ниет кылып окуп кое берет. Ошо бизде китептерде ачык келет ал. Себеби бизде өкүм алына турган аяттарга муштахид мутлактар гана өзүлөрүнүн оюн айта алат да. Бизге тыюу салат. Ошон үчүн мазхаб кармап атабыз. Курандан 500 эле аят бар. Хадистен 5000ге жакын хадис бар. Болду. Ошолордон өкүм алууда биз шималан бисмилла деп өкүм ала албайбыз. Биз Ханафи мазхабты кармап атабыз, максатыбыз ошо. Бизге ушул 500 аят менен 5000 хадистен сен өкүмдү бизге чыгарып бер. Биз аркаңан ээрчейин Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад деп атабыз. Биз мүмкүнчүлүгүбүз жок деп. Ал эми андан башка аяттар көп да. Таргиб аяттар бар, кызыктыруу аяттар бар, бир тарбия ала турган аяттар бар. Аны илимдүү адамдар баягы мындай такыр оому эмес да, мындай кичине түшүнгөн адамдар өзүлөрү амал кылса деле боло берет. Мисалы, бир хадисте келди, багымдат намазынын сүннөтүн окусаң, мынча миң төө, мисалы деп атам да. Төө садака кылган соо болот десе, аны Абу Ханифадан сурап отурбайсың да, сүннөт окуш керек экен деген эле түшүн. Ким мисвак кыла турган болсо, мынча сооп берилет десе, аны Абу Ханифаны күтүп отурбайсың, ушундай болобу, кыла бересиң. Садака берсең, ошол садака берген садакаңды оң колуң берген сол колуң билбей калсын десе, аны муштахид мутлака муктаждыгыбыз жок. Аны амал кыла беребиз. Демек, кайсы бир аяттардан колдон келишинче пайдаланууга сөзсүз илим керек. Өкүм алынчу аяттарды муштахид мутлака таштайбыз, анан башкаларын тафсирлерди карап, алымдардын чечмесин карап өзүбүзгө пайдалана берсек болот. Суроо дейт. Тамеки дааратты сындырабы же орозонубу дейт. Ушул канча жылдан бери берилет суроо? Чубак ажы Кудайым өзү мээримдүү алсын, ушу келгенде мен Махди менен белгилүү болгондо Чубак ажыда ошо тамеки дааратты сындырбайт деген менен белгилүү болгон. Элдерге айткан, дааратты сындырбайт тамеки, себеби китептерибизде дааратты буза турган жерде тамеки жок. Мурда айтылган дамлалар ушу тамеки дааратты сындырат деп. Неге айткан? Адамдарды тамекиден алыстатайлы деп айтылган. Илгери билесиңерби? Динге чакыруу, дин боюнча сабак айтуу мындай жаман болот, анан ушуну кылбаш керек деп хикая катары айтылып дин жеткизилген да оор күндөрдөчү. Анан адамдарга сен Куранда, хадисте мындай турат, ушуну кылба дегенден көрө жаман болот деп койгон. Ошондой мааниде адамдарды тамекиден тыюу максатында тамеки даарат сынат деп койсо, кой дааратымыз намазым жарабай калбасын деп дааратты алып кыйналгандан тамекисин таштасын деген максатта айтылган. Эми бизге азыр дин жетти. Кайсыл жакты карасаңыз дамлалар сүйлөп атат. Университеттер ачык, медреселер ачык, илим үйрөө мезгилин келди. Эми баягы эрежелерге өткөнүбүз жакшы. Дааратты сындырбайт, ал деген нерсе чеге берсе болот дегендик эмес. Насыбай дааратты сындырбайт, бирок насыбай чеге бер дегендик эмес. Макрух тахрими арамга жакыныраак. Бирок дааратты сындыра турган амалдарга кирбейт. Орозогочу дейт. Орозого башкача өкүм. Орозого бирөө тамеки чеге турган болсо, орозосу бузулат. Эмнеге? Себеби түтүн анда бир дене бар, көрүнүп атпайбы биз көзүбүзгө. Ал нерсе ишиңе кире турган болсо, эмне кылат? Орозону бузуп коет. Атайлап тарткан болсо. Ошого айтылат. Жанагы бир өрт болуп атат, же тамеки болуп атат, же болбосо каланбы эмне? Ушулардын бар атайлап тамекини тарса орозосу бузулат. Бирок жолдо өтүп кетип атасың, бир нерсе түтүп атат. Айылда кетип атасың да, жазга мал, азыр быйыл жазга туура келип атабы? Орозо? Эшик элигин шыпырып, кашек-пашектерди өрттөп атканда түтүндөн өтүп кетип атсаң, эңкейип сактанып өтүп кете бересиң, бирок оозуң мурдуңа кирип кетсе, ал орозону бузбайт. Эмнеге десе, андан сактануу мүмкүн болбогондуктан. Ошондуктан мындай көчөдө өрттөнүп аткан жандай дейди түтүндөр орозону бузбайт.
Ал эми атайлап киргизсе анда орозо бузулат. Аллаху а'лам бис-саваб. Кудай күнөөңдү кечириш үчүн башка бирөөгө айтпа делинет. Жок, андай делинбейт. Болгону Аллах Таала сенин күнөөңдү жашырып элге шарманда кылбагандан кийин өзүңдүн күнөөңдү элге айтпа деген эле сөз. Бирок күнөөңдүн кечирилишине бу тообага, Аллах Таалага тооба кыласың, тообаң кечирет. Бирок муктаждык болсо, мисалы урологко барып диагноз койгон үчүн айтса болобу дейт. Ооба. Мен ушундай туура эмес кылып койдум эле бойдок мезгилимде деп айтып берсең, сен ушуну көбүрөөк неме кылып коюпсуң, эми муну мындай кылыш керек деп сени эмне кылат? Дарылайт. Ал күнөөнү бирөөгө айтпаш керек деген максат Аллах Таала сени жашырып койду ошо күнөөдөнчү. Абчукур устазыбыздын бир жакшы сөзү бар. Абчукур устазыбыздын сөздөрүн мисал келтирсем, бирөө кече комментарийге жазып коюпту. Сен Абчукурдун фанаты окшойсуң депчи. Абчукур устаз биздин көзүбүздүн сурмасы, башыбыздын тажысы. Кыргызстандагы эң чоң аалым. Сөздөрүн далил келтиребиз. Сен Ибн Таймиянын сөздөрүн далил келтирип атасыңбы? Алар мындай биздин жолдогу адамдар антип айтпайт да, ошо башкалар да. Абчукур адам айтат, эгерде күнөөнүн жыты болгондо могу мечитте бир инсан тура албай калат. Жыты болгондо дейт. Ар бир инсан күнөө кылат да. Адам күнөөдөн бош калбайт экен, бирок алардын эң жакшысы кылган күнөөлөрүн Аллахка тооба кылгандар дейт. Болгону Аллах Таала күнөөбүздү биз отурабыз азыр сонун болупчу. Эч ким билбейт да биздин эмне кылып аткандарыбызды, эмне кылып келгендигибизди, жана кылып атканыбызды. Эми Аллах Таала жашырып койду, болсо жанагындай болуп көрүнө турган болуп калса кандай болот эле да? Ошого Аллах Таала сенин менин күнөөмдү жашырып койгондон кийин бирөөлөр аны эмнеси ашкере кылбаш керек деген сөз, А так күнөөнү кечириш үчүн тооба кылып урологко барганда айта берсе эч кандай проблема жок. 1000 адамдын бирөөсү гана бейишке кирет, калганы тозокко кирет деген хадис чынбы дейт. Мындай хадис жок. Эгер чын болсо бул адам атадан баштап акыркы адамга чейин болобу дейт. Анда өлдү 1000 адам кире бейишке. Же 1000 адамдын бирөөсү десе кандай? Жандай хадис жок, Аллах алам. Ким Аллах Тааланын буйруктарын аткарган болсо, күнөө кылбаган болсо, ширк кылбаган болсо, баары бейишке кирет иншалла. Иншалла. Эми кээде ушундай абалдар болуп калат дейт. Бир адам тооба кылган. Тооба кылгандан кийин дагы аны адамдар келе-келеген, сен кече эле мындай болуп жүрбө, кече алкаш эмеспи, бүгүн молдо болуп калдыңбы деген. Эми бул акылы тайыз, илими тайыз бир ушундай адамдардын гана пикири. Адам кечегисинен бүгүн өзгөрүп, тооба кылып, намазга кайтып, жакшы болгон болсо аны колдоо гана керек, аны айыптабаш керек. Себеби анын күнөөсүн Аллах Таалага тооба кылдыбы, болду сен аны айтканга. Ошону сындап аткан адамдар өзүлөрү тазабы? Эгерде жанагындай бир скайнер боло турган болсо, көп маселе чыкмак. Мени деле айтып атпайбы, сен кече эле Махдиди жомоктоп аткансың да, ошондо кандай болуп калды деп. Сонун болуп калды, кел дедим, сүйлөшөлү, кел. Андай дебеш керек. Адамдар тооба кылдыбы, тообасын тооба кылып бер жака келдиби, болду, аны айыптабаш керек. Аны мурунку эски кылыктарын, амалдарын сөзгө албаш керек. Сахабалардын мезгилинде кандай адамдар күнөөкөр болчу? Кийин ошо сахабалар исламга келгенден кийин дүйнө жүзүнө адеп, ахлак, тарбия, илим бере турган инсандар болду го. Бардыгы эле ошондой да. Адамдар исламга келгенге чейин ар бир адам ар кандай эле болуп жүргөн болуусу мүмкүн. Мисалы мен Исламский университетке келгенге чейин мен намаз окубайт болчумун мен. Даже келгенден кийин деле бир ай окубай эле жүрдүм окшойт. Анан бу жерде Тайыр деген менин акам бар, ошонун үйүндө жашап жүргөнбүз. Анын апасы менен менин атам бир тууган. Исламский университетке киргем. Себеби мурдагы жашоодо жүрөсүң да. Сен Исламский университетке кирдиңби деп, эмне намаз окуйсуң? Окуш керек деп айтты. Бүгүндөн баштап мындай азан айтылсын, комат айтылсын, намаз оку үйдө. Себеби мүмкүн бир адам ошо бир мурдагы жолунан кайтты, жакшы жол. Бардыгыбызда күнөө бар дегенди айткым келип атат да. Бардыгыбызда күнөө бар. Оңолобуз, оңолгондон кийин Кудайга кайттыкпы, эми болду, мурдагы эскини айткан жакшы эмес. Адамдар абайлаш керек. Ошол айтып аткан адамдарды Кудай Таалам оңой эле шерменде кылып койду. Ошон үчүн эч бир адам күнөөдөн таза эмес. Алардын эң жакшылары тооба кылгандар. Адамдар эми Куран окуйбуз, Куран окугандан кайсыл аяттарда сажда аяты бар экен, анын маанилерин түшүнбөйбүз дейт. Ошондо кандай кылып сажда кылабыз дейт.
Себеби ошол саждада бир маанилери бар. Сажда кылганда ошонун жаман болсо жамандыгынан сактануу дуасы айтып, субхана раббиял ала, субхана раббиял ала десеңиз болот. Эми максат эмне айтып, биз жок дегенде мусулман адам, намаз кылгандар Куранды окуганды үйрөнүп алышыбыз керек да, маанисин түшүнбөсөк дагычы. Курандын ичиндеги бир аз качан кайерде сажда аяттар бар, кайерде токтосо болот, кайсы жерде токтосо болбойт, кайсыл жерден бисмиллахны айтыш керек, кайсы жерде бисмилла айтпаш керек. Куранда бар да бисмилла айтпай окула турган сүрөлөр бар да. Бисмилла айтпай окуйсуз. Ана ушундай нерселерди кичине үйрөнүп койгонуңуз жакшы болот. Азыркы мезгилде жашоо оңолду. Аалымдар, устаздар, мугалимдер көбөйдү. Ар биринин курстары бар. Бир 2000 сом, 3000 сом акчаны төлөп, жок дегенде Курандарыбызды үйрөнүп алсак болот. Демек, билбеген адамдар эмне? Аллаху акбар деп эле ошо отурган жеринен эле бир эле сажда кылып коет, болду. Ошол сажда жетиштүү болот. Амин. Саллаллаху таала хайры халк Мухаммад ва аля али ва сахаби ажмаин. Аллах таала ушул берген илимдерибизди, алган илимдерибизди берекелүү кылган. Аллах таала адашуудан, жаман пикирге кетүүдөн өзүң асырагын, хидаятыңдан бизди эч качан ажыратпагын, элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берген. Ушул жерде кол көтөргөн ар бир мусулмандын жүрөгүндө жакшы ниеттерин Аллахым жеткизгин, ömürlerine bereke vergin, iman bergin, üyüne tınçtık, mol bereke vergin, jaman gözlerden, sözlerden, doğmatlardan, kırslardan elimizde Allah'ım asırağın bolsun, bir rahmetike erhamam.